Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери ишембиликке чыгып, Борбордогу айыл чарба жаныбарларын жасалма уруктандыруу боюнча республикалык элита асыл тукум мамлекеттик мекемесинин тегерек четин тазалашты. Мекеменин айланасына 1000ден ашык түп бага тургузулду. Айлана чөйрөнү жашылдандыруу, экологияны коргоо максатындагы бул аракети менен министрликтин кызматкерлери бир жарандан бир көчөт аттуу чакырык менен республиканын жарандарын, жерлерде аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерине жигердүү катышууга үндөйт. Жалпы 1150 көчөт ушул жерге отургузабыз. Ушул жерде 1 гектар 30 соту жер толугу менен тегерегин баары корулду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул сугара турган чөнөктөр, арыктар тилинип, бүгүнкү күндөгү заманбап көчөттөр, заманбап сорттогу алма, алча жана башка дарактардын көчөттөрү алып келип отургузулуп атат. Биз жылына токойчулар Кыргыз Республикасынын айылдарга, шаарларга жана өзүнүн мамлекеттик токой фондусуна бактарактарды отургузуп жана берип турабыз. Айта кетсек, былтыркы жылы биз 1425 гектар жерге бактарак отургузулган, 6 миллионга жакын көчөт бул токой фондусунда. 800 миңге жакын көчөттү биз айылдарга, шаарларга бергенбиз, жашылдандыруу жана көрктөндүрүүгө.